Токой аянттарын көбөйтүү максатында күнөскана курулган. Азыр мында ийне жана жазы жалбырактуу дарактардын, гүлдөрдүн жана кызыл китепке кирген жүзүмдүн көчөтү өстүрүлүп жатат. Эрте жазда отургузулган 4000ден ашык көчөттөрдүн өсүшү жакшы. Адистер убагында суу берип карап турушат. 1-2 жылдан кийин бул көчөттөр Токой аянттарына жана тоо борлоруна көчүрүлүп отургузулат. Токой экосистема көбөйтүү максатында ушу күнөскана биз Узун Акмат Токой бөлүмүнөн, Каракөл Токой бөлүмүнөн şu жапай көчөттөрүн алып келебиз, кызыл китепте көбүнчө. Ошо максатта ошо Токойду көбөйтүү максатында өстүрөбүз бул жерде. Токтогул Токой бөлүмүнө караган бул жердеги алма бак 2-3 жылдан кийин 100 тоннадан түшүм бере баштайт. Түшүм сатыкка чыгарылса, Токой чарбасына да пайда алып келет. Ага чейин алма бактарынын өсүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн минтип трактордун жардамы менен ото чөптөрү чабылып, ортолору жумшартылып жатат. Токой экосистемасын сактоодо багбанчылык маанилүү. Токтогул Токой чарбасына караштуу бул 3 гектар жер буга чейин кунарсыз кайрак жер болсо, азыр гүлдөгөн гүл бакка айланган. Бул жерге 8000 түп алманын 3 сорту отургузулган. Алма бактарын карап, сугарып, коруп туруу токойчулардын милдети. Ысыктын күнү какыраган кайрак жерде алманы өстүрүү деле түйшүктүү иш. Суу талаш менен араң жетет. Тармакта 7 жылдан бери иштеп жаткан Чыңгыз Лелебаев ар бир бакты карап, өсүмдүүлүгүн сактоого аракеттенет. Айланасы тозулган, зымтор менен коен кирбей турган болуп тозулган да. Коен кирбей турган. Коен кирсе, кеч күздө коен кирсе булардын түптөрүн кемирип жеп куратып каткан. Бул жер өтө ысык жер да, бул жерчи. Кайрак жер, ошон үчүн бул жерде алма бак өстүрүш кыйын аябай. Жанагындай айттым го, суусу 15 жыл талаш суу аябай. Кайрак жер. Анан ар бир алма бакты ушинтип чабып, отоп өстүрүш аябай эле кыйын. Жыйым терим иштери бүтсө, бул жерге суу тартуу иштери колго алынат. Бул үчүн жергиликтүү бийлик райондун өнүктүрүү фондунан 3,5 метр куур сатып берген. Дагы 2 гектар жерге да алманын көчөттөрү отургузулган. Токтогул Токой бөлүмүнө караган 21 гектар жердин тегерек чети малжандык кирбей тургандай кылып тосулган. Мындан тышкары токойчуларга шарт түзүү максатында атайын үй да салынып берилди. Муну көргөндөр келип, кээ бирлер андай консультация сурап атат. Каяктан алдыңар, кантип тиктиңер, кандай болот экен, эмне деген сорт. Биз токойчунун тили менен кантип тигиш керек, кандай багыш керек түшүндүрүп берип атабыз элдергечи. Биздин ушу бакты көрүп, элдин көбү кызыга баштады уже. Түз ошо насостун чыккан жеринен түз алабыз. Эч кимге независимый болуп, дайыма суу агып тура турган болот да, Кудай кааласа. Райондун да жетекчилигине ыраазычылык айтабыз. Бизди колдоп, ушул бакты көрүп, мээнетиңерге талаада калбасын деп, акча бөлүп берип, ушул жерге келгенге жеде турган жанында пластиковый турбаларды алып берди. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экологиялык фонддун колдоосу менен ишке ашырылып жаткан бул долбоорлордун алкагында балды кайра иштетүү боюнча чакан цехта ишке кирген турат. Ишкана ишке берилсе, жергиликтүү балчыларга балды узак сактап, экспортко чыгарууга шарт түзүлөт. Чакан ишкана жабдуулар менен да жабдылган. Суун тазалап таштаган бул 5 жыл, 10 жыл бул ачыбайт. Сапаттуу болуп калат балчы. Анан сөзсүз экспертке чыгат. Биз өз этикеткабызды даярдадык, эмилемасты кеңешип, Токой кызматы менен кеңешип этикетке чыгардык. Азыр ошолордун баары бүткөндөн кийин бул бир жумадан кийин ишке киргизебиз буну. Бул да Токой чарбасына киреше алып келет. Токтогул району Кыргызстандагы бал өндүрүүчү аймактардын бири. Райондо жылына 3,5 миңден 5000 тоннага чейин бал өндүргөн 2000ден ашуун балчы бар. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.